Мен мал багам. Ошол жерде Россиядан мал келет. Ошолордун бирөөсү тебеленип калып келген экен. Буту колу эми шыйрагы деп айтылат. Малды бут дебейт. Шыйрагы тоңуп калып, анан жыгылып калыптыр. Анан мен бул өзүнө келип калсын деген ниетте мен арак ичирип койдум эле. Кийин анан баары болбой калды, анан мен союп койдум. Ушул ниети адал болобу болбойбу дептир. Негизи башка ыкмаларды колдонуш керек. Эгерде такыр болбосо, биз да мал багып жоңойгонбуз. Сырткы денесинде дагы жанагындай спирттерди компресс деп коебуз го. Ошондой шыбап колдонуп, албетте бул атайын адистердин кеңешинин негизинде. Ошентип колдонсо жакшы болуп кеткендер бар. Бирок кандай болгон күндө да бисмилла Аллах менен союлса, мал адал болот, таза болот. Бирок жана иштерди эмне кылбаш керек? Этияттык менен жасаш керек. Ошол үчүн таквалык эмне кылат? Тоокtu 3 күн кармап, эрежелер бар. Курбандык чалуу темасында булар боюнча сөз кылынган.